Дастан Далабаев сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар, бул 3-чү окууда өзгөртүүлөр салык кодекске. Бул педагогикалык, илимий жана чыгармачылык ишмердүүлүгү боюнча мамлекеттик кызматкерлер патентти алганга укукту түзүп атабыз. Алар патентти алса, жеке эмгек ишмердүүлүгүн аткарган киши катары алар эсептелет. А бирок азыр билесиз, азыр мындай ишкер катары болуп калат да. Ошондуктан биз ошону ишкер катары кылбай эле жеке эмгек ишмердүүлүгүнү аткаргандай кылып атабыз да. Ошол максаты ушундай. Анан бул жерде дагы биз ошол мыйзамды кабыл алсак, өкмөт дагы бул жерде азыр майып балдардын ата энелерге атайын акча төлөнөт, бирок ошол эле кезде алар дагы патент алыш керек болуп атат да. Персональный ассистент катары. Бул жерге дагы ошолор кирет да. Рахмат. Рахмат.